парламентте өзүн өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Буну ар кандай мааниде, ар кандай мазмунда айтып атышат. Мен тактап төрага катары айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык жогорку кеңештин аракеттеги парламентти таркатууга эч бир сырткы күчтүн же болбосо президенттин же бир аткаруу бийлигинин эч кандай мыйзам боюнча укугу жок. Парламент өзүн өзү гана тарката алат. Биздин бүгүнкү күндө парламентте жүйөлүү себеп менен негиздерди келтирип, атайын демилге тобу түзүлүп, демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Массалык маалымат каражаттарынан окуп атасыздар, көрүп атасыздар, 32 депутат кол койгон. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат. Мен ошол демилгечи топтун жүйөлөрүн, негиздерин толук окуп чыктым, тааныштым. Жүйөлөрү негиздүү. Өзүңүздөр билесиздер, 2027 жылдын январь айында биз президенттик шайлоонун датасын бекиткенбиз, январь айынын акыркы жекшембиси деп. Андыктан биздин кезектеги шайлоо эмдиги жылы 26 жылы ноябрдын аягында өтүш керек болчу. Бирок биз парламенттик шайлоо ноябрга өтө турган болсо, август айында президенттин жарлыгы чыгыш керек. Андан сырткары президенттик шайлоо январда өтө турган болгондуктан биз октябрь айында парламент президенттик датаны бекитип беришибиз керек. Ошондо практикалык негизде караганда эки шайлоо параллельный өтөт экен да. Мындай чоң маанидеги эң негизги шайлоолордун бир эле учурда биринин артынан бири же болбосо экөөнүн катар өткөрүш, бул өзүңүздөр билесиздер, саясий жактан да, экономикалык жактан дагы бир топ маселе жаратат. Андыктан бул абдан негиздүү деп ойлойм. Экинчиси, башкы шайлоо өткөрө турган орган, борбордук шайлоо комиссиясы дагы негиздеп атат. Техникалык жактан эле эмес, физикалык жактан дагы бул оор маселе болот. Андыктан биз сөзсүз түрдө же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүшүбүз бул негиздүү болмок. Андыктан биз парламенттин демилгечи тобу парламенттик шайлоону кезексиз өткөрүүнү демилгелеп чыкты. Бул туура деп ойлойм. Андыктан коомчулукта ар кандай бүгүнкү 7-чи чакырылыштагы парламенттин дарегине сын пикирлерди айтып атат. Менден дагы бир топ массалык маалымат каражаттары интервьюларды сурап атат. Билесиздер, мен эч качан интервью бербейм, бирок бул трибунадан дайыма өзүмдүн көз карашымды айтып жүрөмүн, кайсы маселе болбосун. Ошондуктан мен жооп катары айтып коет элем. Бардыгы эрте бул процедура аягына чыгыш керек. Буну парламент чечет. Жогорку кеңеште өз мөөнөтүндө бул маселе каралат. Каралганда жогорку кеңештин жалпы депутаттардын чечимине жараша болот. Андыктан мындай арабанын алдына түшүп алып чуркаган негизсиз деп ойлойм. Бул бир. Экинчиси, бүгүнкү парламентте ушул демилгени көтөргөн депутаттар, же болбосо ошол кезекчи шайлоону колдогон депутаттар шайлоого барганга кандай моралдык укугу болобу, болбойбу деген маселелерди айтып атат. Мен айтат элем, ачык айтканда, кээ бир айрым ушундай бир бузуку ой менен коомдун, элдин, өлкөнүн тынчтыгын, ынтымагын ойлобой, жеке кызыкчылык менен ушундай бир кычаштырган сөздөрдү жазуу, айтуу бул акылга сыйбайт. Эгерде ошончолук эле сындай турган болсо, элдин таразасын көрө турган болсо, мен айтат элем, ошо коомчулуктагы айтып аткан тез пикирлерге барыңыздар, шайлоого катышыңыздар. Эл баасын берет. Элден өткөн тараза жок. Элге түшкүлө тилекке каршы мындай учурда көбүнчө 500 добуш албаган, 300 добуш албаган шайлоого дайым катышып, бирок эч кандай жыйынтыгы жок калган саясатчы сөрөйлөр ушундай негизсиз сөздөрдү айтып жүрүшөт да. Андыктан мен айтат элем, бул жерде 90 депутат отурат, бардыгы элдин добушун алып келгендер, жеңип келгендер шайлоодон. Ошол
шайлоодон жеңип келген адамдарга, жеңилип калган адамдардын айткан сыны бул моралдык жактан дагы негизсиз деп ойлойм. Ошон үчүн шайлоо таза өтөт. Мына биз буну көрсөттүк. Өзүңүздөр билесиздер, 21-жылы парламенттик шайлоо таза өткөн үчүн, адилет өткөн үчүн ар кайсы көз караштагы партиялар, жеке кандидаттар өтүп келди. Мына эң акыркы эле шайлоолорду айтайлы. Мына 4 округда өткөн, мына Тыналиев Айжигит эч кандай акчасы жок, катардагы эле карапайым жигит мына өтүп келди. Кубанычбеков Илимбек жаш жигит, эч кандай акчасы жок, өтүп келди. Калпаев Бактияр, бул да ошондой жаш жигит, акчасы жок. Марипов Бакыт, муну айтып аткан себеби жалаң олигархтар өтөт, байлар өтөт деген бул эски көз караш, эски саркынды саясат. Андай болбойт. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Парламенттик шайлоо таза, адилет өтөт. Качан болбосун. Андыктан мындай убакыттын алдына түшүп алган туура эмес. Бардыгы мыйзам чегинде жогорку кеңеш чечет. Жогорку кеңеш акыркы чечимди кабыл алгынчакты ар кандай провокациялык негиздеги сөздөргө биз маани бербей, сабыр кылып өзүбүздүн ишибизди аткара берели. Мен ушуну айтып коеюн дедим, урматтуу депутаттар.